Машина жөнөтөбүз демедиби? İçine ruhsat болду. Аларды оорап турабыз. Кырын басып кетип атабыз. Диябыз да. Эсиңдеби? Мени ала качып келгениң. Аны кантип унутай. Анда бул асфальт жол жок эмес беле. Алло, да. Кандай связь жок? Жакшы, Алия, сенчи өзүң кандай? Жакшы. Кечинде келесиңби? Билбейм, эмнеге? Нуртайге чыккан. Ошону белгилеп коел дегем. Албетте барам, кечирип койчу, унутуп калган турбаймынбы? Сөзсүзгө эле эч кимге деле айткан жокпуз. Эля сен келсең, 22 делебиз. Макул, Сүйлөштүк андай, кечинде күтөм. макул. Асел, сүйлөп кой. Мейли анда. Эрмек, Алия, Нуртайчиктин өмүрү узун, келечеги кең болуп, бакыт жандаган эр азамат болуп чоңойсун. Ал эми силер Нуртайчиктин чайын ичип, жакшылыгын көргүлө. Асел, мектептеги балдарды окутуп жүрө бербей. Мени жалгыз сыратпай. Аяш топпойсуң. Мен деле ошону ойлонуп аткам. Ылайыктуусу жок болуп атпайбы? Жакшы эркектин баарын эле менчиктеп алышыптыр. Андан көрө сен досторуңа айтсаң боло, ушул кызды алыла деп. Мектептен чыкпай, сени окуучулардан башка эч ким көрбөсө, анан кайдагы эркектер? Ошону айтам. Эркексиз кантип жашоо болсун? Элестетип көрсөңөр, жердин бетинде жалаң эле аялдар жүрсө. Эмнеси бар экен? Окумуштуулар айтып жатпайбы? Миңдеген жылдардан кийин эркектер жок калып, аялдар калат деп. Андай болушу керек эмес. Чындыгында силер аялдар назикпиз дегениңер менен. Көп нерсеге чыдамбайсыңар. Так что эркектер, мамант болуп кетелеңерде, жашоодон рахат алып жашап калгыла. Мен Аселди эми түшүндүм. Көрсө, азыртадан эле эркектерсиз жашоого көнө берейин деген турбайбы, Андай эле бир күндө жашай албайт го. Эмне калса? Аселди. Узатарын узагыраак кылсаң болот. Аселден быйыл сөз күйөгүлөк. Тос сенде. Давай. Анда гана Нуртайдын кичинекей Тайчыга. көкүрөк күчүңөрдүн бүгүнкү туулган күнү менен. Силердин үмүтүңөрдү актаган. Эркен. Бул эми баарыңыздарга түшүнүктүү. Мугалимдердин айлыгы аз. Социалдык жактан дагы толук камсыз болгон эмес. Ошентсе дагы өлкөнүн тагдыры ушул билимдүү жаштардын колунда экенин сезип, Билим берүү министрлиги тарабынан атайын буйрук чыгарылып, айыл жергесине мугалимдер жөнөтүлүп атат. Мына ушуну биз да колдоп, айыл жергесине арабыздан 1,5 жөнөтүшүбүз керек. Айыл эмес шаарда көптөгөн мугалимдер жетишпей атканда. Анын үстүнө үй бүлөлөрдүн кимисин мажбурлайбыз? Эч кимисин мажбурлай албайбыз. Мына Аселге окшогон эле жалгыз бой кыздарды жөнөтпөсөк. Шаарда жыргабаган мугалимдер айылга барып иштейт дейсиңби? Же сен иштейсиңби? Жок, барбайм. Айылга эмне бармаган? Ошо, көрдүңбү? Бойдок сенин баргың келбейт анан. Үй бүлөлөр барат деп такыр ишенбейт. Иштериң кандай болуп атат? Биз мугалимдер сүйлөшүп кеңешип көрүп, сенин кандидатураңды туура көрүп атабыз. Айылга мугалимдикке командировкага жибермек болбодук белек. Көбүнүн шарты жок. А сенин шартың бар да. Мен бара албайм го. Эми биротоло калып калмак белем. 2-3 айдан кийин кайра кайтып келип каласың да. Ойлонуп көрөйүн анда. Ойлонуп көр. Макул, жакшы калыңыз. Жакшы бар.